чыккан таңдын сүрүнөн, жүрөгүм өйкөйт түпкүрдүн түбүнөн, ошондой мезгилде алаксып кетемин Атлантиске болгон оюмдун көптүгүнөн. Тагдырдын жазган мага ушул экен, тамгалай жаздым Атлантистен бирден, талыкпай үйрөтүп жатты бизге Жипара Темировна үмүттөнө бизден. Биз үчүн калды жүрөктө бекем, өткөн үмүттү түртө билген, Атлантис сыйырса бирге болуп, эжекейлериме ыраазычылык билдирем. Кош бол айтып мен кетемин кези келсе, Кудайым калгандардын тагдырына бакыт берсе, келгендерге насаат акыл болуп бул жерде, Атлантис эч качан унутулбайт бизде. Атлантис борбору бул абактарда ачылганына 2007-жылы 12-сентябрда ачылганына 15 жылдын жүзү болду. Бул мекеменин ичиндеги реабилитациялык борборго өз ыктыяры менен алкоголь ичимдиктерине жана нарко заттарына көз каранды болгон айыптоочулар дарыланып кетишет. Биринчи келгенде Атлантис борборунда 4 айдан 6 айга чейин дарыланышат, же дагы керек болсо андан ары 1 жылга чейин дарыланып, андан кийин таза аймакка өтүшөт. Таза аймактан өзүнүн жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнгө чейин дарыланып чыгып кетишет. Бизден бошоп кеткенде дагы байланыштарыбызды үзбөй, андан ары дагы ушул дарылоо ыкмаларын колдонуп келебиз. Тренингтерди өтүп турабыз пациенттерге, ошондой эле мотивация берүү максатында лекцияларыбыз бар, өзүбүздүн программаларыбыз бар. Ошол программанын негизинде иш алып барабыз. Алкогольго жана баңгизатка көз карандылыкты дарылоо этаптары, психотерапиянын заманбап ыкмалары, рухий багытталган терапия, социалдык маданий программа, терапиялык коомдоштук, адамдын физиологиялык калыптануусу, реабилитациялоо моделинин 12 кадамдык элементтери. Ту программу, которую вот здесь практикуют 12 шагов, она очень эффективная программа, вот я по себе, потому что я зависимый человек, употреблял алкоголь. И я так считаю, что мне очень она помогает, эта программа. Агыротторду, ар кандай жашылчаларды трудовая терапия деп коет, ошолор менен алектенишет. Өндүрүш бар, ошо өндүрүштүк аймактан иштешет, өзлөрүнө эмгек акыларын алышат. Постоянно заняты, где-то какие-то мероприятия проводим. В общем, скучать не приходится. Жатаканаларда аябай жакшы шарттар түзүлгөн буларга. Ашканабыз бар. Азыркы заманбапка тиешелүү болгон микроволновка, холодильник, ошондой эле спорт залыбыз бар. Аякта дагы эртең менен гимнастика жасашып, өзлөрүнүн зарядкаларын жасап, машыгууларды кылып турушат. Китепканаларда кыргыз тилинде, орус тилинде, ар кайсы тилдерде китептер бар. Каалаган китептерин алып окушат бош убактыларында. Түймө түйүшөт кыздар. Өзлөрүнүн бош убактыларын текке кетиришпейт. Кадимки эле абактагылардай эле болгон шарттар буларда да бар. В общем, я хочу сказать только хорошие слова, благодарность за их внимание, за их подход к каждому заключенному, кто вот здесь находится. Они находят слова поддержки, помогают. И вот это лечение, то, что здесь, намного эффективнее. Вот. Это реабилитационный центр, это очень хороший центр. Нам психологи очень хорошо помогают. Подойдешь к ним, что-нибудь, вот, настроения нету, на душе плохо. Подойдешь, расскажешь им все, как, что. Они тебе помогут, поплачешь. А к тебе относятся не с душою, со всеми.